руководство, это целевое их направление. Наши занятия. Кесиптик кошуундагы тиреш жакын арада аягына чыкчуда эмес. Бүгүн Кыргызстан профсоюздар федерациясынын имаратынын алдына жамааттын жарымы Мирбек Асанакуновду кызматтан кетүүсүн талап кылып митингге чыгышты. Алар Асанакунов Кесиптик кошуундар федерациясынын кеңешинин чечимине баш ийбей, мөөр басылган иш бөлмөнүн эшигин бузуп кирип, кызматордун мыйзамсыз ээлеп отурат деп нааразы. Эске салсак, төраганы кызматтан алуу чечимин кеңеш 5 февралда кабыл алган. Буга кеңештин айрым мүчөлөрүнүн Асанакунов документтерин жасалмалап мекемени 3 жыл мыйзамсыз жетектеди деген жүйөөсү себеп болду деп билдиришкен. Соттон чечим чыккан. Муну профсоюздар өзүңөр чечкиле. Бул сот чече албайт деп. Ошон үчүн биз өзүбүз чогулуп туруп, жумуштан кетсин, мурунку чечимди жокко чыгарсак, ал киши келип отуруп атат. Бул мындай, кандай десем, ар бир депутатта болуп иштеген, мен ойлоймун, ички сүйлөшүүлөр менен деле чечсек болмок, бирок болбойт. Федерациянын кеңешинин мындай кадамына макул болбой, укук коргоо органдарына кайрылган Мирбек Асанакунов сыртта митинг болуп жаткан учурда Кесиптик кошуундун төрагасынын иш бөлмөсүндө экен. Ал аны кызматтан алуу боюнча чечимдеги колдор жасалмаланган деп 1 май райондук милицияга кайрылган. Айтымында кеңештин жыйында кворум болгон эмес. Ал эми бүгүнкү нааразылык акциясына чыккандарды Асанакунов чагымчылдар деп атап, иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей жаткандар профсоюздагы реформага жана жаңы мыйзамга каршы болуп жаткандар дейт ал. Профсоюздун мүлктөрү бар. Алар боюнча көп маселелер бар. Аларды буга чейин көптөгөн нерселер сатылып кеткен. Ошолор боюнча да көп маселелер бар. Аларды көтөрүп атабыз. Ушунун баары биздин мына оппозиция деп коюн, ошолорго жакпай атат да, жакпай атат. Ошон үчүн Асанакунов кетсин деп, жабылуу аяк жабылуу ойдон калсын деп атат да. Вообще мурдатан бери текшерилген эмес, эч кимге отчет берилген эмес. Эми кыскача кичине бүгүнкү күндө биз деген кайсы мамлекетте жашабыз, кандай мамлекетте жашабыз? Ошонун баары ачык айкын болуш керек. Бул деген жөнөкөй мына сиздердин зарплаталарда маңдай териңиздер менен тапкан зарплатаңыздардан 1% взнос кармалып, профсоюзный взнос кармалып. Ошондо мына бояка келип акчалар чыгып атат. Ошол акчалар кайда кетип атат? Ошолорду отчет берсин деп атабыз бизчи. Баса бул учурда Кесиптик кошуундун федерациясынын кабылдамасында Кесиптик бирликтин башка өкүлү Асанакуновду күтүп жатыптыр. Ал эмне үчүн федерация жогорку соттун чечимин аткарбай жатат деп нааразы. Постановление за подписью Кызаева. Вот оно постановление, где они каждый месяц получают. Мамлекеттик, муниципалдык мекемелердин кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук комитетинин төрагасы Кизаевдин кызматтан алуу боюнча жогорку соттун чечими бар. Бирок профсоюз бул чечимди аткарбай жатат. Мына менде токтом бар. Анда Кизаевдин колу коюлган. Ал ар ай сайын сый акча катары 150 000 сомдон алып турган. Бул 10 айда чыккан токтом. Ошондо санап көрүңүз канча акча алган. Алар биздин акыбыздан жеп жатышат. Ошон үчүн мен нааразы болуп Асанакуновго келдим. Чечимди аткаргыла деп. Бул токтомдор ачыкталып, Финпол профсоюзунун бухгалтериясын текшериши. Проверили кассу профсоюза. Арыков айтып жаткан профсоюздагы финансылык маселелер буга чейин да көтөрүлүп, аны иликтөө үчүн депутаттык комиссия иштеген. Ал профсоюз уюмунун башчыларынын алешем иштери тууралуу 20 ашык факты табылганын билдирген болчу. Анда каржылык мыйзам бузуулар, мүлктөрдүн сатылып кетиши, өзүнө ыйгарып алышы жана кадрдык маселелер айтылган. Ошондой эле айрым тармакты Кесиптик бирликтин башчылары 400 000 сомго чейин айлык алып турганы маалымдалган. Бул фактыларды териштирип чыгуу укук коргоо органдарынын жетекчилерине тапшырылган. Ошол эле учурда экинчи тарап бул аракетти уюмдун ишин жакшыртуу мүдөөсү эмес, бир үй бүлөнүн саясий кызыкчылыгы деп атаган. Бизди деген прокуратурага чакыртат, милицияга чакыртат, абдан басым болуп атат. Бул туура эмес, административный ресурстарды колдонуп атат. Мына азыр ушинтип атып, туура эмес иштердин баары биздин жетекчиликтерге жетпей атат окшойт деп ойлойм. Анткени бир убакта алар иш козгозот бирөөнө, а башка учурда иш козгобой жаап коюп атышат. Бул коррупциянын элементтеринин баары бар, бизде далилдердин баары бар. Чоң жамаатты эки жаатка бөлгөн так талашуу маселеси эми Кесиптик кошуундар федерациясынын съездинде каралышы мүмкүн. Анда жалпы добуш берүү менен Мирбек Асанакуновдун тагдыры да чечилиши ыктымал. Ошол эле учурда Асанакуновго каршы болуп жаткан тарап профсоюздун төрагасынын иш бөлмөсү бошотулуп, маселе оңуна чечилмейинче мөөнөтсүз митингдер уюштурула берерин эскертишти. Чынара Нурсейитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.